2024 жылдын 1-январынан тартып, соода ишин жүргүзгөн жеке адамдын патенттин негизинде салык төлөө режимин колдонууга укугу жок. Сиздер жалпы салык режимин же бирдиктүү салыктын негизинде атайын салык режимин тандай аласыздар. Бирдиктүү салык төмөнкү ставкаларды белгилейт. 0% салык ставкасы жылына 8 миллион сомдон аз болгон товарларды, жумуштарды же кызматтарды элге саткан жеке ишкерлер үчүн жарактуу. Соода иши үчүн жылына 30 миллион сомго чейин киреше алуу менен, 0,5% жылына 30 миллион сомдон 50 миллион сомго чейин киреше алуу менен 1% салык ставкасы белгиленген. Министрлер кабинети бекиткен реестрге киргизилген базарларда жана кичи базарларда соода кылган жеке ишкерлер 0,1% өлчөмүндө салык төлөшөт. Калгандары төмөндөгүдөй төлөшөт. 4% эгерде алар накталай формада иштешсе, 2% накталай эмес формада иштешсе, 4% ставкасы жеке маалыматтары көрсөтүлбөгөн субъектинин дарегине белгиленген. Эгерде сиз бир нече иштерди жасасаңыз, бирдиктүү салык ар бир иш аракет боюнча белгиленген ставкалар боюнча төлөнөт. Эске алыңыз, бирдиктүү салыктын негизинде иштегенде, калк менен эсептешүүдө ККМди колдонуу милдеттүү. Пайдалуу чечим кабыл алыңыздар. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги.